Бишкек шаарындагы соода борбордун биринде келген элге түрк тамактары, суусундуктары жана таттуулары сунушталды. Иш-чара түрк ашканасынын жумалыгынын алкагында түрк тамактары деген аталышта Кыргызстандагы Түркия элчилиги тарабынан уюшулган. Мындай самалык дүйнөнүн ар кайсы жеринде өтүп жатат жана уюштуруучулардын маалыматына ылайык Эгей ашканасы алдыга чыккан. Кыргызстанда өтүп жаткан жумалыкта өлкө ичиндеги мыкты ресторан тамактануучу жайлардын ашпозчулары даярдаган дүйүм тамак түрү тартууланды. Иш-чарага Түркия элчиси жана башка коноктор катышып, концерттик программа менен коштолду. Türk mutfağı konseptimiz Ege mutfağı. Биз тамак аштын 4-5 түрүн даярдадык. Баары тең кылымдардан бери келе жаткан түрк элинин улуттук тамак ашы болуп эсептелет. Суусундуктар жана таттуулар дагы жасалып, келгендерге акысыз берилип жатат. Türk yemekleri çeşitleri çok. Биз тамак аштын 4-5 түрүн даярдадык. Баары тең кылымдардан бери келе жаткан түрк элинин улуттук тамак ашы болуп эсептелет. Суусундуктар жана таттуулар дагы жасалып, келгендерге акысыз берилип жатат.